Наргиза Назаралиева Көкжаңгак шаарынын тургуну. Ал 2 баласына мамлекет тарабынан берилген жүлүк пул алып келген. Эми андан баш тартып, айылдарда көп пайдалануучу, коро жайды тосмолоочу, темир тор токуучу аппарат сатып алууну максаттап жатат. Кудайга шүгүр, ушу президентибиз дагы ушунчалык неме кылып, элдерибизди колдоп берген, рахмат. Ошо планыбызды ашып, Кудай кааласа ишибиз жүрүшүп кетсе, дагы бул жагында көрөбүз. Ручной аппарат жасатканмын. Анан кийин ошого аппарат алып, цех кылып ачайын деп атам да. Өзүмчө үйдүн ичинде. Белгилей кетсек, социалдык контракт түзүү үчүн үй бүлөлөрдү тандоону жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына караштуу социалдык маселелер боюнча комиссия жүргүзүлүп аныктаган. Сузак району боюнча былтыркы жылда жалпы 50 үй бүлө тандалып алынып, өз ишкердиктерин жүргүзгөн. Быйыл болсо алардын саны көбөйтүлүп, аны менен бирге ишкердик баштаган социалдык контракттын пайдалануучуларына пайызсыз насыя берүү жагы дагы каралууда. Республика боюнча 10 000 үй бүлө карадык. Бул акча кайтарымсыз акча, анан баягы эң негизги максаты бул болсо ушул айыл жергесинде чакан ишмердүүлүктү өнүктүрүү, жаңы жумуш орундарды түзүү, анан муктаж болгон ушул үй бүлөлөргө оор турмуштук кырдаалдан чыгууга ушу колдоо катарында. 100 000 сомдук сертификаттарды тапшыруу аземине жогорку кеңештин депутаттары дагы катышышты. Алар мамлекет тарабынан учурда жакырчылыкты жоюунун бул кадамы алгылыктуу иштеп жатканын баса белгилешти. Акча каражатына ээ болуп жаткан ар бир үй бүлөнү максаттуу пайдаланууга чакырып өтүштү. Кайтарымсыз долбоор болду. Bunday нерсе биздин тарыхта болгон эмес. Эми ушундай долбоорлор болуп атат. Кудай буйрса бунун дагы көбүрөөк болушуна дагы шарттар түзүлүүдө. Анан кийин мына жөлөк пул боюнча өзүңүздөр билесиздер, мурда канча татаал болчу. Жөлөк пулга катталып алыш. Азыр мына жеңилдетилген түрдө болуп атат, жеңилдетилип атат. Бул дагы ушул биздин азыркы бийликтин туура саясатты алып баруусу. Сузак району тоол аймак болгондуктан жакыр жашаган, аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн көпчүлүгү мал чарбачылыгына карата каражаттарды алышкан. Кичи өнөр жайын ачууга дагы бизнес пландарын түзгөндөр бар. Негизинен мал чарбачылыгына басым жасалып атат. Андан сырткары соода тармагы бар, тигүүчүлүк бар, жанагындай магазин ачуу, ушундай өндүрүш ишканаларын ачуу, чакан өндүрүш ишканаларын ачуу. Бүгүнкү күндө жалпы биздин райондун аймагында 805 үй бүлө тандалып алынат. Бүгүн ушул 250-сүнө сертификаттарды тапшырдык. Өлкөдө социалдык контракт системасын киргизүү менен камсыз кылууга көмөктөшүү боюнча чаралардын комплекси жакырчылыкты кыскартууга кыйла натыйжалуу таасир этүүгө мүмкүндүк берип келүүдө. Нара Жапарова, Бурханбек Матов, Сузак району.